Мен Байсариф Анвар, Ысык Көл районунун Чолпон Ата шаарына караштуу номер 31 өзгөчө кырдаалдар бөлүгүндө өрт өчүрүүчү, куткаруучу болуп 2009-жылдын апрель айларында жумушка киргем. Азыркы учурда иштегениме 15 жылдай болуп калды. Заманбап шаарларда өрт көйгөйү барган сайын татаалдашууда. Бирок алдыңкы технологиялардын жардамы менен бул чакырыктарга натыйжалуу жана тезирээк жооп берүүгө мүмкүн. Азыр Кудайга шүгүр, заманбап түрдө жаңы зданиялар салынды, жаңы машиналарыбыз берилди, форма бүт баары заманбап түрдө берилди. Бүт шаймандар жетиштүү азыр бизде. Жатаканабыздан бери жумшак заманбап түрдө дивандар келди, спорт залыбыз бар. Күндө келген сайын тренировка кылабыз, иши кылып. Физически күчтүү да болуп атабыз да, бияка киргенден бери жаңы зданиягачы. Бул позитивдүү өзгөрүүлөр Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана Корея өкмөтү менен кызматташуусунун аркасында мүмкүн болду. Бул өнөктөштүктүн натыйжасында Бишкек, Ош, Чолпон Ата жана Сузакта өрт өчүрүүчү станциялар модернизацияланды. Без этого партнерства строительство данной станции и других пожарных станций было бы невозможно. Корея является ключевым партнером для ПРОН, также делая вклад в наше центральное финансирование. Роль станции очень важна в, конечно же, ответе на пожары и другие чрезвычайные ситуации, но также в предупреждении, информировании, образовании населения. Когда мы видим, что риск чрезвычайных ситуаций, пожаров, климатических бедствий возрастает, очень важно, чтобы станции модернизировались, оборудовались, укреплялись по всей стране. 지금 키르기스탄 정부가 소방 대응을 역량에 있어서 예산이라든지 인력에 좀 많은 부족도를 겪고 있는 걸로 알고 있습니다. 그래서 일단 그 소방서 지금 4군데를 지금 이제 새로 보수를 해서 다시 짓는 사업을 진행을 해서 지금 3군데는 2군데는 이제 완공이 됐고, 그다음에 이제 한 군데는 3월 달에 이제 완공식을 가질 예정이고, 또 이제 한 군데 비슈케크 소방서는 아직 이제 공사가 진행 중인데요. 이 단순히 이제 이 소방서의 어떤 장비라든지 시설이라든지 건물이라든지 뭐 이런 거를 이제 개보수한다는 그런 측면도 있습니다만은, 우리 한국 정부가 궁극적으로 바라는 거는 우리 한국의 그런 어떤 역량이나 기술 같은 경험 같은 것도 같이 전수를 해서 좀 통합적인, 포괄적인 그런 차원의 그 소방 역량 강화, 더 나아가서는 재난 대응 역량 강화에 도움이 됐으면 하는 게 저희 우리 정부의 그런 목표이고 또 의도라고 할 수 있겠습니다. 20 өзүбүздүн пожарный куткаруучуларыбызды Кореяга алып барып окуттуруп келдик. 95 өзүбүздүн куткаруучуларыбызды бул жерден Кореядан келип, алардын ушу профессионалдуу куткаруучулары бизди үйрөтүп кетишти, окутуп кетишти. Биздин өзүбүздүн куткаруучуларыбыздын билген билимдери, иштетилген шаймандары заманбап болуп, биздин элибизге Кудай буйруса өзүнүн кызматын жүргүзүшөт. Бул кызматташтык Кыргызстандын ар бир жаранын коргоодогу маанилүү этап. Натыйжада адамдардын өмүрү сакталып, шаарлар коопсуз болууда. Биргелешкен күч-аракеттер биздин дүйнөнүн коопсуздугун арттырат. Бүгүн биз өзүбүздү ишенимдүү сезип, жарандарды бизге болгон ишеними күчөп, жарандарды сактап калуу жана жардам берүү үчүн бизде бардык нерсе бар. Биз биргелешип коопсуз келечекти курабыз.